Райондун акимдеринин ыйгар мукуктарын кеңейтүү керек. Мындай демилге менен чыккан жогорку кеңештин депутаттарынын пикиринде райондун аймагында чукул кырдаал же орчундуу маселе болсо, жоопкерчилик райондун администрация башчысына жүктөлөт. Бирок азыр аларга реалдуу мүмкүнчүлүк берилген эмес. Акимдердин гана ыйгар мукуктарын кеңейтүү сунушу облустук бийликтин жоюлуп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору болгонунан келип чыгууда. Ошондуктан жерлердеги маселелерди чечүү үчүн райондогу акимдерге кеңири бийлик берүү учурдун талабы дешет депутаттар. Мисалы, аймактын башчысы боюнча шайлоосун жергиликтүү депутаттарда калып атат, шайланат. Ал эми жумуштан алганын биринчи жолу депутаттарга аким берет, 50%дан аз алса, анда ал аймактын башчысы иштейт. Бирок ал дагы ката кетирсе, азыр мына дагы сунуштар болуп атат. Ал 3 айдын ичинде, 6 айдын ичинде деп атат. Экинчи жолкусуна ошол биз сунуш кылган мыйзамда коллегия районда түзүлүш керек. Аны премьер-министр бекитет. Ошол коллегиянын составын ал 10 кишиден турат. Коллегияга салып, азырынча так болдук, же сунуштарга карай, же үчүнчүсүндө аким өзү жумуштан ала турган кылбасак болбойт. Акимдерге берилген бийлик муну менен эле чектелбейт. Аларга райондогу аскер комиссарияты, УКМКнын бөлүмүнүн жана статкомдун башчыларынан тышкары бардык министрликтер менен мекемелердин аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоо жана кызматтан алуу укугу берилет экен. Акимдер талапкерлерди тармактык министрликке сунуштайт. Эгерде 10 жумуштуу күндүн ичинде жооп келбесе, район башчысы өз алдынча чечим чыгара берсе болот дешет демилгечилер. Эгерде мекемеден каршы пикир келсе, акимде башка талапкерди сунуштоо укугу болот. Эксперттердин пикиринде райондук бийликтердин укук милдетин кеңейтүү сунушу жакшы, бирок ошол акимдердин кесипкөйлүгү менен билим деңгээлине дагы жогору талап коюлушу керек. Мен бир чети колдоо элем, жергиликтүү бийликтин күчүнө киргенче. Экинчи четинен өзүнүн акимдерди өзгөртүш керек, өзүнүн дагы конкурс менен өзүнүн дагы татыктууларын шайлаш керек. Андан сырткары спецификалык кызматтар бар. Мисалы, райондук больница бар, шаардык больницалар бар. Аким, милиция, же пенсионер, же башка кесиптеги. Ал билеби кимди коюшту главврач кылыпчы. Же архитектура жагын каралык, же болбосо айыл чарба жагын каралык. Бул жерде түшүнгөн, билген профессионал ошол жерликтерден болсо жакшы болор эле. Азыр акимдер эмне кызмат кылып калды? Той аштарга барат, өлгөндөргө барат. Андан кийин бийликтеги бирөөлөр келсе ошону тозот, ошону узатат. Ысык көлгө мисалы эс алуучулар, жетекчилер барат, ошолорду тозуп узатып орун издейт. Кубанычбек Исабековдун пикиринде облустарды жоюп, райондорду ириleştirүү керек. Демилгечилер мындан тышкары айылдык кеңештин депутаттарына жогорку билимдүү гана адамдар шайлана тургандай механизмди киргизүүнү көздөшүүдө. Учурдагы мыйзамдар боюнча жергиликтүү кеңештердин депутаттары айыл өкмөт башчысы, аким же шаар мэрин шайлоодо 3 жолу мунаса таппаса таркатылат. Эски курамдын депутаттарын кийинки шайлоого катышуу укугунан ажыратуу дагы сунушталып жатат. Демилгечилер муну менен кайра-кайра шайлоо өткөрүп, бюджеттик каражаттын коромжусун азайтууну көздөшөт экен. Бирок бул норма менен депутаттар кысымга кабылып калат дешет эксперттер. Я вот с этой точки зрения не согласен, потому что, по сути дела, выборы руководителя, да... Мен муну менен макул эмесмин. Район шаарлардын жетекчилерин атаандаштык шартында шайлоо биз жашап жаткан парламенттик башкаруунун негизи. Бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна жеңип келген партиялар сунуштаган талапкерлер дагы көпчүлүк добушка ээ болбой калса кызматка бекибейт. Бул ошол партиянын өзүнүн катарынан кесипкөй, кадыр бартуу талапкерди жылдырбаганынын жыйынтыгы. Бирок шайлоого койду деп эле жергиликтүү депутаттарды тарката берүү туура эмес. Анан дагы мандатын тапшырган депутаттар экинчи жолу шайланганга болбойт деген норма менен биз алардын укуктарын чектеп коюп жатабыз. Мындай шартта алар жылдырылган талапкер ким болбосун бир добуштан өткөргөнгө аргасыз болот. Райондук администрациянын ыйгар укуктарын кеңейтүүгө багытталган документ жакында гана коомдук талкууга чыгарылды. Эми анын авторлору 3 ай ичинде аймактарды кыдырып, элдин пикирлерин угуп келишет. Демек бул боюнча добуш берүү депутаттар жакы каникулдан келген күз мезгилинде болушу мүмкүн. Мирбек Атикеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.